Мыногу бизде Лейлек районунда мына Кыргызстанга жарыя болду. Өткөндө ошол зордук, зомбулукка кабылып, жанын кыйган ондогон аялдардын катталган бизде Лейлек районунда Сумбула деген айыл өкмөт бар да. Алмаза Кунжанович, бул жөндөн жөн болбойт. Мындай зордук, зомбулукка кабылуунун бирден бир негизги критерийлеринин бири булардын өздөрүнүн мына бизде баягы бир тамарка бир кожолук деп коебуз го. Бир кожолукта жашапкан 3-төн 4-төн келиндер. Себеби жер жок. Ал үй турак жай салганга жери жок. Ошондо биринчи негизги критерийлердин бири да ушул да. Ошол Сумбула айыл өкмөтүндө Андарак деген, анан Искра деген айылдар бар. Бул жерде жаштарга турак жай куруу, турак жай менен камсыз кылуу негизги көйгөй. Элдин саны да өтө жыш. Ошол жерге турак жай менен камсыз кылуу максатында бир ипотекалык компания аркылуубу, бул кандай болгондо дагы мамлекет бир көп кабаттуу үйлөрдү куруш керек да. Ошондо гана маселе чечилет. Бул эми жер саясаты деп трансформация кыл, жер бер дегенибиз менен биз эртеңки күн азык-түлүк коопсуздугу дагы бар да. Ошолордун баарын эске алып туруп, ушундай эл жыш жашаган жерге турак жай маселесин чечүү үчүн биз эми көп кабаттуу үйлөрдү курушубуз керек болуп атат. Жаштар айрыкча турак жай менен камсыз болуу көйгөйүн булар ошол Сумбула айыл өкмөтүндөгү Андарак, Искра айылдары дайыма нечен жылдан бери, бул бүгүн эле кече эле жаралып калган маселе эмес бул. Бул нечен жылдык көйгөй да. Ушул маселени дагы колго алышыбыз керек. Ошон үчүн мына ушул маселенин төгөрөгүндө дагы сиз менен биз, мамлекет, президент баш болуп ушул маселелердин төгөрөгүндө дагы биз бир программаларды, өкмөт Акылбек Үсөнбековичке дагы ушул маселени мына азаттыкка чейин чыгып кетти. Ошол ондогон аялдардын жанын кыйган окуялар чыгып кетти. Ошон үчүн мен ушуну айтканга мажбур болуп атамын, ачык айтканга мажбур болуп атамын. Биринчи негизги көйгөйлөрдүн бири ушул күйөөлөрү бардыгы ошол миграцияда жүрөт, жумуссуздук күч, үйлөрү, үй алабыз, шаарга мындай биз дагы Бишкекке карап жылалы, Ошко шаарларга карап жылалы деп отуруп, анан миграция болуп, ички миграция жүрүп, ал чек арадагы айылдар булар. Биз ошондой чек арадагы айылдарга биз шарт түзүшүбүз керек. Ошон үчүн мен ушул Сумбула айыл өкмөтүндөгү Андарак, Искра айылдарындагы маселени чечели. Бул өтө көйгөйлүү маселе. Мен муну өткөндө дагы ошол бир жолу көтөрдүм эле трансформация деп. Бирок эми биз жер саясатын эске алуу менен биз ушундай көп кабаттуу үйлөрдү райондун центрлерине, айылдарга керек болсо